Күйгөндөн айтам бир сабак дегендей, Араван районунун Төөмойын айыл өкмөтүнүн 13 айылынын тургундары калк керегине жараган элдин жүгүн көтөргөн уулу Өмүрбек Бакировго карата жөн жерден каралоо болуп жатканынан нааразы. Ошого байланыштуу Төөмойын айыл өкмөтүнүн эли өзү Баткен облусунун Кызылкыя шаарынын тургуну болуп туруп, Төөмойундун аксакалдарынын атын сатып, 5-чакырылыштын депутаты Өмүрбек Бакировго жалган жала жапкан Гапыр Нурбаевга карата кандайдыр бир укуктук чара көрүү талабын коюп, президент Сооронбай Шарипович Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Төөмойундуктар элдик уулдарын коргоп алышаарын бир ооздон айтышууда. Өзүбүздөн бир чыккан ушундай тулпарыбызга, өзүбүздөн чыккан ушундай бир жакшынакай иманда жүргөн балдарыбызды өзүбүз тебелеп, өзүбүз ушуну ааламга жамандык жарыя кылганыбыз, биздин аксакалдарыбызды жаманаттык кылган адамды эч качан жазасыз койбошубуз керек. Ошо Сооронбай падышабызга дагы, анан кийинки премьерлерге дагы биздин үнүбүз жетсин. Булардын эч качан койгон дооматы, жанагындай анонимный кылган каттар жазган, ого ташыган адамдар, олорго кызмат кылгандарды бизге таап бергиле. Ошол органың ана милиция жүрөт, башкасы жүрөт. Ошолор бизге жолуксун. Ошолор бизге алдыбызга алып келсин баягы акмактарды. Ушу Төөмойундон кандай Төөмойундан чыккан 2 аял болсо, канча эркеги бар. Ушулар Төөмойундун жүзүн булган акмактар да, ушу жердин суусун ичип эмне кылат? Ушу жерден чыккан тарбызды жеп эмне кылат? Ушу жердин топурагына басып өлбөй, мунун көңүл албай тирилер ошол акмактар. Бул деген нерсе жакшы эмес да. Мына Өмүрбек менен мына жүрөбүз, Кудайга шүгүр, баардыгыбыз көзүбүздө, дилибизде туюп турабыз ушу баланы мына канча иш кылып койду 2-3 жылдын ичинде. Айым мына 1-2 жылдын ичинде токтоп калды эле. Биздин Төөмойунубузга бир колголоп келген бирөө барбы? Эч ким жок. Анан ушундай жумушту кылып, эл үчүн иштеп берем деген, эл үчүн жанын сарптап аткан балабызга ничумдай жаманатты кылат жанагы акмактар. Кана ошолор барып алып келсинчи, ноокатынан алып келсин, макул ошол шаяктан болсо жакшысын бере экен. Бар Кызылкыя шаарынан Оштон алып келсинчи, бир жак тырмагын бере экен, бир кылым бербейт ошолор. Кана жакшысын ким берет? Биз ушундай жакшынакай өз силердин атыңарбыз, тулбарыңарбыз, силер үчүн иштейбиз деген балабызды өзүбүз боктоп турсак, бул биринчи Аллага жакпайт. Неме үчүн ошолордун ичинде биздин элибизде ушундай аксакал, ушундай Төөмойундун аксакалдын булгаган, атын булгаган акмак, ничүн акмак болуп алып келиш керек бу эл ичинде? Гапыр Нурбаев жазган жалган маалыматынын бири Төөмойун айыл өкмөтүнүн Авиз айылындагы маданият үйү. Ошол Нурбаев жамандагандай, мышык ыйлаарлык эмес. Тескерисинче 2015 жылы заманбап болуп оңдолгон. Имараттын салтанаттуу ачылышы болгон. Аны далилдеген видео сүрөттөр да бар. Жергиликтүү эл да тастыктайт. Мына бул сүрөттө да даана көрүнүп турат. Оңдоого чейинки жана оңдоодон кийинки имараттын өзгөргөнү. Мындай мисалдар айта берсе көп. Төөмойунда дренаждан баштаган мен билгенден да силер билгендер көп болсо керек, мен билгенди айтайын. Мына шор жерлердеги каналдарыбыз толуп, шорлор чыгып кеткенде, шор басып атканда дренаждан баштаган. Дренажды каздырганы ушул жигит. Эң чоң эмесе караван менен Төөмойунга асфальт курулушуга ушул жигит салым кошту. Төөмойунда жекемисте де Найманда чоң мечиттердин бүтүшүгө ушул жигит салым кошту. Алланын каалоосу болду. Кайсы айылда фак болуп бүткөн болсо, ошол Өмүрбектин жүгүрүшү менен болду. Кайсы айылда мечит бүткөн болсо Төөмойунда 4-5 мечитти бардыгы Өмүрбек жүгүрүп болду. Караңыздар. Эми Сарташ менен Ынтымакка мектепке жүгүрдү эле, бирок мандаты бүтүп калды, кийин мандат алынбай калып токтоп калды. Дагы канча Төөмойунга эмес, Араганга, Маңгытка, Төбө Коргонго, Октябрга спорт залдарды курду, мечиттерди курдуруп берди. Кала берсе туугандар, жеке адамдарга да жардам кылып атат. Буларга канча жакшылык кылды туугандар. Мен билгендерден ушул эле. Али мен билбеген, силер али билип турганы канча да мунун жакшылыктары бар. Эми ошол жакшылыкты элге кылган кызматыны биз баалабасак, элге кылган кызматыны баалабасак, ажы болсо, 5 вакыт намазды окуган болсо, Алланы тааныган болсо, бул кишиден кандай жамандык күтсөк болот. Биз кайтып
күнөкөр болуп калабыз туугандар. Эгер бул жигиттин кылган ишини баалабасак, өзүбүз күнөкөр болуп калабыз. Туугандар, шондуктан да бул жигитти ак деп билели дагы, канча бунун аркасынан жаман атты, жаман сөз сүйлөгөндөргө каршы турайлы туугандар. Анда эмесе кеп башынан болсун. Өзү Баткен облусунун Кызылкыя шаарынын тургуну Гапыр Нурбаев башка облустун жашоочусу болгонуна карабай, Төм Оюн айыл өкмөтүнүн ички маселелерине кийлигишкен. Анысы аз келгенсип аймактан чыккан уулдары Өмүрбек Бакировго жана Санжар Абдуллаевга карата жалган маалыматтарды жазып, интернетке жарыялап, каралоо аракети болду. Нааразы кылганы өлкө башчысына болгон кайрылууну Нурбаев Төм Оюн аксакалдарынын атынан жолдогону. Бул маалымат жарыялангандан кийин Төм Оюн айыл өкмөтүнүн аксакалдары, жергиликтүү тургундар элдик жыйынга чогулуп жыйналыш өткөрдү. Жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда болгон жоолугушууга эл Гапыр Нурбаевдин өзүн да чакыртышкан. Бирок Өмүрбек Бакиров менен Төм Оюн айыл өкмөтүнүн башчысы Санжар Абдуллаевга карата жалган маалыматтарды жазып, анысына бир нече маселени белгилеп, 3 барак кайрылуусун коомчулукка ээр жүрөк болуп, телефон номурунан бери ачык жарыялаган Гапыр Нурбаев эмнегедир жыйынга келген жок. Буга байланыштуу Төм Оюн айыл өкмөтүнүн эли президент Сооронбай Шарипович Жээнбековго кайрылуу жолдоо чечимин кабыл алышты. Бул нерсени ушул президентибиз Сооронбай Шариповичтин жеткире турулган болсо, ошол Сооронбай Шариповичке менин кайрыларым. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз сизди кыл чайнашып, сизди Алланы таныган, Алланы гайбадат кылган таквадар адам деп сизди шайлаганбыз. Ушул сиздин кылып аткан ишиңизге өтө сүйүнүштүү элек. Мынандай терс көрсөтүүлөр, мынандай кыймыл аракеттер башталып атат. Ушул нерсени бир колго алсаңыз. Мына Өмүрбек Бакиров биздин айылдын тургуну болот. Анан буну бандит сурай деп жазылганы натуры. Буну сиз да эле билесиз. Эл да эле билет. Нурбаев Гапыр дөш жерге алып келиш керек эле. Анан болбосо биз ушул интернет сайттан берген болсо, кайтадан ошол Нурбаев Гапырды ошо жогорку сотко чейинби? Ошол немеге чейинби? Жаңкы генерал прокурорго чейинби? Бул кишинин аркасынан түшүп, шуну талап кылабыз. Аксакалдар, шуну талап кылайлык. Ошол бүтүн жазгандарды, ошо жазганын аксакалдары кимдер, ошолдун далилдеп берсин. Төм Оюн элибиздин абийири бул. Канча иштерди мына өзүңөр көрүп атасыңар, бүтүрдү, кылды. Hiç biröge bir jamandık bir ömür mınağında kılıptır, ömür anağın cevalıptır, ömür mınağında kılıptır, ömür bir ömründe kılıptır, cevap olsa mına. Orta yolda mına, hacı niye mına, hacı bala, şul kadar kanti bir ölen ciyesin, bilirsin şul kanti bir ciyesin şu. Hacıga varıp geldi. Kanti uşul şu bilirsin, hükümetin kazinasına kol salsın. Bunu жазsam mındaydı. Ha bu bir yerde bu, hazır, ahır, emin mındaydı Sancar. Mına şul, kim oşol nemege, oşol Nurbek'tin imne? Nurbayev. Oşolunu tağa bak geliş gerek. Hazır mınaşıp bugün o şehirde olganda, şu şehirde olganda. Özümüz bileterek onu. Sen kayaktan aldın, informasyonu kayaktan bilen sen. Bu ne hazır çok bolup durdu. Aldırıp geliş gerek. Milise mi ne bolsam aldırıp geliş gerek. Төм Оюндун эли Өмүрбектей уулуна абдан ыраазы. Анын жардамы менен айыл өкмөтүнө караган айылдарда мектеп, фаптар салынып иштеп жатат. Бир нече мечитти курууга кол кабыш кылды. Ошого байланыштуу Төм Оюндун эли аймактан чыккан эл намыска жарган уулу Өмүрбек Бакировтой уулун бүтүндөй коомчулукка жалган маалымат таратып, жамандаган Гапыр Нурбаевдин мындай жосунсуз, мыйзамсыз жоруктарына карата укук коргоо органдары тиешелүү чара көрөт деген тилекте. Төм Оюн эли бул окуя териштирилип, аягына чейин чыгарып, акты ак, караны кара деген жыйынтык чыгат деген ниетте. Комиссия түзүлүп, азыр бул багыттагы иштерди колго алды. Комиссиянын курамына ар бир айылдан 3 адам кирди.
кучагына 13 айылды камтыган Төө Моюн айыл өкмөтүнүн эли Гапыр Нурбаев жалпы айыл өкмөтүнүн жергиликтүү жашоочуларынын алдында кечирим сурасын деген талап коюшту. Элдик жыйындын соңунда жалган маалымат тараткан Гапыр Нурбаевдин үстүнөн териштирүү жүргүзүүнү жана башка өтүнүчтөр камтылган токтом кабыл алынды. Элдик жыйын токтом кылат. Ушул жалган маалыматты таркаткан МГ Нурбаевдин үстүнөн териштирүү жүргүзүп, аксакалдардын атынан жалган маалымат чыгаргандыгы үчүн мыйзам чегинде жооп берсин жана ага аксакалдардын атынан жалган маалымат берген кишинин аты айтып берүүсү суралсын. Экинчиси, мыйзам чегинде карап берүү ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлсүн ооба.